Саламатсызбы кыргыз элим? Менин балам Шекербеков Мирлан сколиоз оорусу менен жабыркап келет. Сколиоз ийилген сайын ички органдарын кысып келет. Бул дүйнөдө эң чоң сыноо баланын ооруганын ата-эне көрүп туруп жардам бере албаганы экен. Чет мамлекеттен дарылаганга мүмкүнчүлүк болуп жатат. Ал үчүн $15.000 керек экен. Ал $15.000 биз тез аранын ичинде тапканга эч мүмкүнчүлүгүбүз жок. Өзүбүздүн колубуздан келген каражатты чогултуп атабыз. Бирок баары бир анча акчаны чогулта алчудай эмеспиз. Кыргыз элим, сиздерден жардам сурайбыз. Ушу баламдын келечеги кең болуп, жакшы, бактылуу жашашына, кайрымдуу эр азаматтардан болушуна жардам берип коюңуздар. Менин ушу балам ийгиликтүү операциясы өтүп кетип, жакшы айыгып кетишине ишенем. Ушу балам эл катары балдардын арасында футбол тээп ойносо дейм. Балдар менен спортко катышса, машыкса деп ойлойм. Бирок ден соолугу эч качан мүмкүнчүлүк бере албай атат. Бир гана ушу операция болуп, жакшы болуп кетсе деп ойлойм, бирок эмнегедир баламдын дарыланышына дагы биздин каражат жетпей атат. Чындап келгенде, кыргыз элим, 5-10 сомуңуздар болсо дагы биздин балабыздын жардамына, жакшы болуп кетишине түрткү берип коюңуздар. Жок дегенде ушу дуба окуп койсоңуздар дагы балам жакшы болуп кетет эле. Ушу сиздерден жардам сурайм деп, мен деле кыргыз элинен жардам сурайм деп деле эч ойлогон эмесмин. Үч уктасам да түшүмө кирген нерсе эмес болчу. Ушу балам ооруп калат деп да ойлоп турмун. Бирок Кудайдын берген сыноосуна баш ийет экенбиз баарыбыз. Кудайдын ыраазычылыгы үчүн жардам берип коюңуздарды суранам. Жакшы иштерди иштесе экен деп ойлойм. Бирок өзүнүн ден соолугуна байланыштуу андай нерселерди кыла албай атат. Азыр 3-стадияда сколиоз. Күндөн күнгө ийилгени күчөп барат. Ал ийилген сайын баламдын ички органдарын кысып атат. Мүмкүнчүлүктү убакытты өткөрбөй, тез арада операция жасатыш керек болуп атат. Бирок тез ара ичинде жасатыш үчүн биздин шартыбыз такыр дал келбей атат. Бизден кайтпаса дагы Аллахтан 5 эселеп, 10 эселеп кайтсын. Кудайдын ыраазычылыгы үчүн. Кайдыгер карабаңыздар. Мен сиздерден үмүттөнөм. Ушу балама жардам берип, балам жакшы болуп кетет го деп ишенем. Если операция убагында кылынбаса, бул 4-стадияга кетип, дагы ийилип, жүрөк өпкөсүн кызып, жүрөк оорукчан, өпкө оорукчан болуп калышы да мүмкүн экен да мунуку. Сколиоз 4-стадияга жеткирбеш керек болуп атат да мунучу. Азыр кеч боло элек эрте кезинде жасаса, жеңил да өтөт деп атат операциясы. 4-стадияга ошо жеткирбегенге аракет кылып, ошон үчүн тез аранын ичинде операция жасатыңыздар дейт бизде. Көкүрөк сколиозу башталганда 13 жашынан сынган акыреги. Ошондон башталган, биягы деформацияланып чыгып келатат сыртына. Мойну биягынан кыйшык, сколиоз мойнунда да, көкүрөгүндө да сколиоз, белинде да бар ошол сколиозчу. Ушак көкүрөгү ийилген сайын өпкө жүрөгүн кысып келатат. Биягынан бели ийилген сайын ички органдарын кысып келатат, ичи карындарын. Ошондо азыр Индиядан врачтар полный жасап беребиз деп атат бияка операциясын. Түз кылып жасап беребиз деп. Ошо мойнунда да бар ошо сколиозу.
Эльза.